азыркы замандын bir чоң оорусу бар. Стресс, депрессия деген. Ушул стресс, депрессиянын баары эмнеден болот десе, машхур болгон жөө дүйнөсүндө мен деген мына белгилүү болгон аалымдар ушинтип айтып атат экен. Бир эле себеби бар дейт. Bir эле себеби бар экен. Ал адамдар бири-бири менен баарлашпай калган себебинен болоттур. Биз башка менен баарлашабыз. YouTube шейх менен, Google шейх менен, атабыз, апабыз, Instagram апабыз. Адамдар эмне экен? Ушинтип жанында турган адам кадырын билбей калган себебинен адамдар азыр бири-бирине көңүл бурбаган себебинен стресс, депрессия болоттур. Шайтан биздин убактыбызды, эң маанилүү болгон убактыбызды эмне кылып атыптыр? Жеп атат. Кантип жеп атат десе, жалгыздыкта калтырып атат. Мына, эгерде биз жалгыз болбосок, насаатчылардан болсок, бири-бириз менен баарлаша турган болсок, машалла, эмне экен? Шайтан качат экен. Билесиңер, мына жалгыз дейт, бул жалгыз шайтан дейт. Экөө бол дейт, эмне экен? Эки шайтан. Ал эми үчүнчү кошулса, бул жамаат дейт. Шайтан жол бербейт экен үчөөнү. Үч адам баарлашып тура турган болсо, төртүнчү шайтан кире албайт экен. Караганда, деген баарлашкыла, сүйлөшкүлө машалла. Ата бала менен сүйлөшсүн. Эне кыз менен, балдар ата энеси менен, тууган менен. Монда бекем болуш керек. Момдай. Бири-бириңерге жакшы насаат бергиле. Дин эмне десе бул насаат дейт. Кимдерге насаат десе, эл башкарганга насаат экен. Карагыла. Ар бир үйдүн ээси болгон эркекке насаат экен. Ар бир эне болгон энеге насаат экен. Бала болгон кыз болгон балага насаат экен. Дин ушундай экен, насаат экен. А дин насихатун. Кандай насаат десе, акыйкатта бактылуу болууга чакыруу экен бул. Ким бактылсыз болсо келет?